Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов менен жолугушту. Өлкө лидерлери эки тараптуу, көп тараптуу жана соода экономикалык кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров түркмен кесиптешинин келишин кубаттап, үстүбүздөгү жылы өлкөлөр дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгын белгилеп жатканын жана бул аралыкта мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын жогорку деңгээли калыптангандыгын белгиледи. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Түркменистан жакын дос, стратегиялык өнөктөш жана боордош өлкөлөрдөн экендигин кошумчалады. Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап Түркменистанды маанилүү экономикалык өнөктөш катары карап, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана аны сапаттуу деңгээлге өнүктүрүүгө чоң маани берет. Мамлекет башчысы өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мындан ары да ыраттуу өнүгүп, ал жаңы мазмун жана багыттарга толооруна ишенимин билдирди. Түркменистандын президенти Сердар Бердимухамедов кыргыз тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, консультативдик жолугушуу Борбор Азия чөлкөмүнүн маселелерин талкуулоо үчүн жогорку деңгээлдеги байланыштын жаңы формасы болуп калаарын баса белгиледи.